Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ормуз кысыгы боюнча Европага ультиматум койду, деп билдирди Шпигел. Басылманын маалыматы боюнча Вашингтон НАТОнун башкы катчысы Рюте аркылуу Европа өлкөлөрүнүн жакынкы күндөрү кемелерди же башка күчтөрдү жөнөтүү боюнча конкреттүү милдеттенмелерди берүүнү талап кылган. Дипломаттардын айтымында бул талап Европанын борборлорунда ультиматум катары кабыл алынууда. Бир катар өлкөлөр ага катышууга даяр экенин билдиришти. Бирок Бириккен Улуттар уюмунун мандаты жана туруктуу ок атышууну токтотуу сыяктуу белгилүү бир шарттарды талап кылышууда. Ошол эле учурда америкалык маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Трамп союздаштарга кысым көрсөтүүнү, анын ичинде Иранга каршы операцияны колдоодон баш тарткан өлкөлөрдөн аскерлерди чыгарып кетүүнү карап жатат. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте бейшемби күнү альянстын айрым мүчөлөрү башында АКШ менен Иранга жардам көрсөтүүдө бир аз жай болгонун айтты. Адилеттүүлүк үчүн айта кетейин, алар дагы бир аз таң калышты. Бирок ал азыр база жана логистиканы кошо алганда чоң көлөмдөгү колдоо бар экенин кошумчалады. Бул тууралуу ал Ак үйдө АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугушкандан бир күн өткөн соң айтты. Рютте акыркы жумаларда европалык өнөктөштөрдү жетишсиз колдоо үчүн сынга алган. Рейтер агенттиги менен маектешкен дипломаттардын айтымында Рютте Европа өлкөлөрүнө Трамп Ормуз кысыгын ачууга жардам берүү үчүн бир нече күндүн ичинде конкреттүү милдеттенмелерди алууну көздөрүн айткан. Рютте ошондой эле Трамп 32 мүчөдөн турган трансатлантикалык альянстан чыгууну карап жатканын айткандан кийин каатчылыкты жоюуга аракет кылууда. Бейшемби күнү Ак үйдүн жогорку кызматкери Рейтер агенттигине Трамп кеңешчилер менен АКШнын айрым аскерлерин Европадан чыгарууну талкуулаганын айтты. Ички маселелерди талкуулоо үчүн атын атагысы келбеген кызматкер эч кандай чечим кабыл алына электигин жана Ак үй Пентагонго континенттеги аскердин санын кыскартуу боюнча конкреттүү пландарды түзүүгө көрсөтмө бергенин айтты. Европа лидерлери азыр Ормуз кысыгын коргоого жардам берүү үчүн тез арада реалдуу пландарды түзүп жатканын көрсөтүү үчүн кысымга алынууда. Бул альянс сиз айткандай Америка Кошмо Штаттарында көрүстөндүн жанынан ышкыр өтүп жаткан жок. Союздаштар биз трансатлантикалык альянста терең өзгөрүүлөр мезгилде экенибизди түшүнөт жана мен да түшүнөм. Европа өзүнүн салттуу коргонуусун камсыз кылуу, милдетин көбүрөөк жана адилеттүү күлүшүн өзүнө алууда. Бир нече европалык союздаштар Ормуз кысыгында жардам берүүгө даяр экенин билдиришти. Бирок кырдаал анчалык деле оор эмес болуп, Иран менен алардын кемелерине кол салынбай тургандыгы жөнүндө келишим түзүлгөндөн кийин гана. Иран Ормуз кысыгы аркылуу мунайдын тоскоолдуксуз өтүшүн камсыз кылуу боюнча абдан начар, айрымдар айткандай арам иш жасап жатат. Бул бизде келишим эмес, деп жазган АКШнын президенти Дональд Трамп Truth Social сайтына. АКШ менен Иран ушул аптанын башында 2 апталык ок атышууну токтотууга макул болгонун жарыялашкан. Трамп Ормуз кысыгында кемелер кайра жанданган шартта Иранга суу курууларды токтотууга даяр экенин билдирди. Израиль бул чечимди колдоду, бирок ок атышууну токтотуу Ливанга тиешелүү эместигин жана операция улана берерин айтууда. Америка Кошмо Штаттарынын делегациясы Исламабадка баратат, бирок Ирандын сүйлөшүүлөргө катышуусу белгисиз бойдон калууда. Тегеран өкүлдөрүнүн келиши тууралуу маалыматты четке кагып, аларды жасалма деп атады. Иран тарап сүйлөшүүлөр АКШ Ливанды убактылуу ок атышууну токтотууга кошмоюнча согуш токтотулушу мүмкүн эмес деп билдирди. Тегеран өз аракеттеринде жана билдирүүлөрүндө ыраттуу бойдон калууда. Пакистан Ирандын жана АКШнын жогорку расмий өкүлдөрүн кабыл алууга даярданууда. Бул 40 жылдан берки эң маанилүү дипломатиялык жолугушуу болуп калмакчы. Америкалык делегацияны вице-президент Джей Ди Венс, атайын чабарман Стив Уитков жана президент Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер баштап барары күтүлүүдө. Иран сүйлөшүүлөргө тышкы иштер министри Аббас Аракчи жана парламенттин спикери Мухаммед Бакир Калибафты жөнөткөн. Экөө тең акыркы күндөрдө Кошмо Штаттарга каршы катуу билдирүүлөрдү жасап келген. Сүйлөшүүлөр 10 апрелде же 11 апрелде башталары айтылууда. Бирок согушту токтотуу аракеттерине ортомчу болгон Пакистандын бийлиги Исламабадда 2 күндүк эс алуу жарыялады. Адатта мындай чара коопсуздук себептеринен улам жогорку деңгээлдеги иш-чаралар маалында көрүлөт. Wall Street Journal'нын маалыматы боюнча АКШ Иран менен сүйлөшүүлөрдү Израиль менен координацияланган эмес, деп билдирди. Басылма булактарга шилтеме жасап, Израиль ок атышууну токтотуу келишими тууралуу жарыяндын аягында билип, консультациялардын жоктугуна нааразы болгонун билдирген. Негизинен ок атышууну токтотуу тууралуу Трамп Нетаньяхуга телефон чалып айткан. Андан кийин Израиль макулдашууга кошулууга макул болгон.
Total Energies компаниясы Сауд Арабиясындагы Сатурп мунай иштетүүчү заводу Ирандын акыркы чабуулдарынан кийин белгисиз мөөнөткө жабууларын жарыялады. Ал арада Европада 8-10 күнгө жете турган авиациялык күйүүчү май калды. Ирандагы согуш учурунда Орусия мунайдан гана эмес, газдан да пайда көрүүгө аракет кылып жатат. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча ал Азияга санкцияланган суюктулган жаратылыш газын 40%га чейин арзандатуу менен сунуштап жатат. Агенттиктин булактардын маалыматы боюнча келишимдер Кытай менен Орусиядагы ортомчулар аркылуу түзүлүп жатат жана газдын келип чыгышы Оман же Нигерия сыяктуу үчүнчү өлкөлөрдөн келген жеткирүү катары жашырылышы мүмкүн. Ормуз кысыгынын натыйжалуу жабылышынан жана Катардан жеткирүүнүн токтотулушунан улам рыноктук каачылык күчөдө. Бул дүйнөлүк жеткирүүнүн болжол менен 5тен 1 бөлүгүн кыскартып, Индия жана Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдү альтернатива издөөгө мажбур кылды. Америкалык жазуучу жана саясий талдоочу Брайан Красенштейн Иран Ормуз кысыгынан жылына $50 миллиард киреше табышы мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында Ормуз кысыгы туруктуу ачылып, кеме кыймыл кайра кадимки абалына келсе, кысыктан орто эсеп менен күнүнө болжол менен 135 кеме өтөт. Демек 2 жумада болжол менен 2000ге жакын кеме өтөт. Эгер Иран ар бир кемеден $2 миллион төлөм алып, аны Оман менен тең бөлүшсө, анда 14 күндө Иранга болжол менен $2 миллиард жакын киреше түшөт. Красенштейн белгилегендей, эгер бул абал туруктуу болуп калса жана Иран ошол эле $2 миллион алса, анда Ислам Республикасы жылына болжол менен $50 миллиард киреше таба алат. Трамптын администрациясы Орус мунайына карата санкцияларды жеңилдетүү мөөнөтүн узатышы мүмкүн деп билдирет Семафор. Бул жеңилдик деңизде мурунтан эле бар болгон жана мурда санкцияларга дуушар болгон мунай затын сатууга мүмкүндүк берет. Анын мөөнөтү ушул аптада узатылышы күтүлүүдө. Бул сүйлөшүүлөрдүн алдында Иранга каршы ушул сыяктуу кадамдарга жол ачылышы мүмкүн. Бул чара башында мунай бааларынын өсүшүн ооздуктоо үчүн киргизилген. Бирок эксперттер анын таасири минималдуу болгонун, көбүнчө рыноктардын кыска мөөнөттүү тынчсыздануусу менен чектелгенин белгилешет. АКШда биринчи айым Мелания Трамп бейшемби күнү Ак үйдө журналисттерге Эпштейн аны келечектеги күйөөсү Дональд Трамп менен тааныштырган деген имиштер анын беделине шек келтирүү үчүн жасалган кара ниет аракеттери экенин айтты. Андан тышкары Мелания Трамп Конгресстеги угууларга Эпштейн тарабынан сексуалдык эксплуатацияга кабылгандарды да кошууну сунуштады. Мелания Трамп эмне үчүн азыр айтып чыкканы белгисиз. Анын кеңсеси журналисттерге биринчи айымдын боло турган билдирүүсү тууралуу алдын ала кабарлаган эмес. Мелания Трамп Эпштейнди дээрлик тааныбай турганын жана аны менен 2000-жылы кыска убакытка гана келишкенин айтты. Ал Эпштейн аны келечектеги күйөөсү менен тааныштырган деген дооматты калп деп атап, бул имиштер токтотулушу керектигин билдирди. Ливандын Хезболла тобу Израилдин Аштод шаарына Скат баллистикалык ракетасын учурганын биринчи жолу билдирди. Хезболла Израилдин Ливандагы кыйратуучу аба соккуларынан кийин Израилге каршы чабуулдарын уланта берерин убада кылды. Шиит тобунун билдирүүсүндө айтылгандай 9 апрелде түнү Израилдин ок атууну токтотуу келишимин бузганына жооп катары Израилдин түндүгүндөгү Мунара кибуцу аткыланган. Хезболла кошумчалагандай, Израилге каршы чабуулдар Израиль-Америка агрессиясы токтогонго чейин улана берет. Түштүк Кореяда акысыз мобилдик интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү киргизилди. Бардык жарандарга ылдамдыгы секундасына 400 килобит интернет берилүүдө. Маалымат лимити түгөгөндөн кийин абоненттерге автоматтык түрдө мамлекеттик чексиз тариф берилет. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Саламат калыңыздар.